Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз past simple. Biz past simple'ды кайсы учурларда колдонобуз? Бул кыргызчада өткөн чак болуп эсептелет. Past simple'ды учур чактан, азыркы убактан мурдакы бир убакыт аралыгында болуп бүткөн кыймыл-аракеттерди айтып жатканыбызда biz past simple'ды колдонобуз. Мисал үчүн, I worked as a research assistant 3 years ago. Мен ассистент катары 3 жыл мурда ассистент болуп иштегенмин. I went to cinema last week. I went to the cinema last week. Мурунку жума театрга бардым. I did my homework yesterday. Кече үй тапшырмасын жасадым. Көрүп тургандай эле бардык кыймыл-аракеттер бүткөн кыймыл-аракеттер. Учурда убакыттан мурдакы кайсы бир убакыттын ичинде болуп бүткөн кыймыл-аракет жөнүндө сөз кылып жатабыз. Past simple. They watch TV every evening, every night. They watched TV last night, misal үчүн. Алар күндө телевизор көрүшөт. Ал эми экинчиси watched. Watched ed мүчөсү уланганда биз past simple tense'ти бере алабыз. Past simple tense'ти кантип түзөбүз? Мисал үчүн I, you, she, we, you, they баарына бирдей эле worked деп берилет. Жөнөкөй учурчактагыдай үчүн she, he, itте эч кандай айырмасы жок. Subject, verb, verb to. Verb to дегенибиз биз этиштин экинчи формасы. Муну баарыбыз билгендей эле ed мүчөсү менен колдонсок болот, түзсөк болот. Же болбосо туура эмес этиштер деген этиштердин формаларын жаттайбыз. Ошолордун экинчи формасы менен түзсөк болот. I worked, I studied, I wrote. Wrote, write, written. Бул туура эмес этиш болгон үчүн ed мүчөсү уланбай, үчөөсү үч түрдүү түзүлөт. Regular and irregular verbs. Азыр айтып өткөндөй эле туура этиштерге ed мүчөсү уланат. Муну ар бир эле этиштин аркасына edни коюп, өзгөртүп түзө беребиз. Ал эми туура эмес этиштердин ар бирин жаттап чыгышыбыз керек. Мисал үчүн I went, you ran. Ran, run, run. Булар кандайча түзүлөт? Мисал үчүн жөнөкөй туура этиштердин дагы түзүлүшүндө ed катышканда кээ бир өзгөчөлүктөрү болот. Мисал үчүн clean дегенде clean эле ed мүчөсүн алып cleaned деп коёбуз. Ал эми plan. Эмне үчүн бул жерде planned? Жөнөкөй эле planга edни кошпой ned кошулуп калган. Ал эми enjoy, enjoyed, dance, danced, study, studied. Бул жерде да өзгөчөлүктөр бар. Rain, rained, start, started, need, needed, fix, fixed, stop, stopped. Ал эми туура эмес этиштерибиз. Булардын саны чектелген, буларды жаттап алсак болот. Begin, began, ring, rung, become, became, forget, forgot, feel, felt, meet, met, speak, spoke, come, came, say, said, teach, taught. Жогоруда айтып өткөндөгү өзгөчөлүктөр биринчиси ed. Бул жалпы мүчө. Бул worked, helped, rained. Көбүнчөсү эле этиштерибиз ed мүчөсүн алат. Эч кандай өзгөчөлүгү жок. Бул биринчи эреже. Экинчи эрежебиз. Эгер биздин этишибиз i тамгасы менен бүтүп атса, smile, like, hate сыяктуу, анда edнин иси түшүп калып, жөн эле d мүчөсүн улайбыз. Smiled, liked, hate, hated болуп. Үчүнчү эрежебиз биздин эки жолу кайталоо. Жанагы биз мисалда көрүп өткөндөй plan эмне үчүн planned болуп калды. Эгер этишибиздин аяккы уңгусу бир гана үндүү менен, бир үндүү жана бир үнсүз менен бүтүп атса, анда биз эң акыркы үнсүздү эки жолу кайталап жазабыз. Мисал үчүн plan, planned болуп атат. Үчүнчү эрежебизге дагы мисал prefer. Мында болсо, булда деле doubling деп атабыз. Doubling деген эмне? Эки жолу жазылышы, эң акыркы тамганын эки жолу келиши. Бул эрежеде болсо, экинчи prefer дегенибизде
Экинчи уңгу басым менен айтылгандыгы үчүн ал жерге preferred, ал жерде де doubling болуп атат. Төртүнчү эрежебиз, эгер биздин этишибиз y тамгасы менен бүтүп атса, study дегенибизде y тамгасы түшүп калат дагы, ed тамгасы ied болуп өзгөчө болуп кошулат. Мындай этиштердин саны булардагы d, l, r көбүнчөсү ушул тамгалардан кийин y келгенде биз y тамгасын түшүрүп, этиштин аягына ied мүчөсүн улайбыз. Буга мисалдарды кийинчерээк дагы көрөк кылып беребиз. Эми бул мүчөлөрдүн уланганда ар кимиси ар кандай окулат. Мисалы үчүн id болуп окулат, кээ биринде stopped дегенде t болуп угулат, planned дегенде d болуп угулат. Кайсы учурларда биз муну окуганыбызды үч түрдүү кылып окушубуз керек, азыр түшүндүрүп өтөмүн. Want сөздүн аягында биздин этишибиздин аягы t же болбосо d тыбыштары менен бүткөндө id болуп астына үндүү тыбыш келип айтылат. Wanted, started, mended, decided. Бул жерде d-нын астында бир үндүү тамга тургандай, нейтральный үндүү тамга тургандай айтылат. Wanted, started, mended, decided. Ал эми катуу t болуп кайсы учурларда айтылат, аны биз карайбыз. К, ш, ч, с, ф жана п тыбыштарынан кийин биз катуу к, т болуп айтабыз. Liked, watched, laughed, stopped. Ал эми d болуп жумшак, бирок үнсүзү жок эле d катары угулганда биз төмөнкү сөздөргө кошобуз. Мисалы, биздин этишибиз бир топ жогоруда айтылып өткөн тыбыштардан калган тыбыштар менен бүткөндө биз d катары айтабыз. Аны closed, loved, studied, rubbed. Мына, эми ушуларды өзүңөр жайгаштырып көргүлө. Кайсы учурда id болуп айтылат, кайсы учурда t болуп айтылат, кайсы учурда d болуп айтылат. Биздин ed мүчөбүз. Мисалы үчүн, open эмне менен бүтүп атат? Open, opened. Биздеги t жана d тамгалары менен тыбыштар менен бүтпөгөн үчүн opened, d үчүнчү. Wish, sh менен бүткөндө кандай болот эле? Wished, wished, t. Look, looked. Wait, t менен d биринчи эрежебиз болчу. T менен d менен бүткөндө waited, waited. Jumped, carry, carried. Visit, visited. Муну биринчи группага кошобуз. Cook, cooked. Экинчи группа. Clean, cleaned. Үчүнчү группа. Finish, finish, finished. Add, added. Кайсы болду? Add, added. Биринчи группа. Count, counted. Laugh, laughed. Pray, prayed. Prayed болуп үчүнчү группага келди. Аны эмесе карап көрсөк, туура группаларга бөлүштүрүптүрбүзбү? Туура. Waited, visited, added, counted, wished, looked, jumped, cooked, finished, laughed, opened, carried, cleaned, prayed. Ооба, биз туура группаларга бөлүптүрбүз. Эми бул өткөн чактагы ed мүчөсүн, өткөн чакты билдирип турган ed мүчөсүн кайсы учурларда колдонобуз? Жалпы эле англис тилинде past simple'ды кайсы учурларда колдонобуз? Actions completed in the past. Азыркы учурдан мурдакы кайсы бир убакта бүткөн окуялар, кыймыл-аракет жөнүндө сөз кылганыбызда биз past simple'ды колдонобуз. Мисалы үчүн, азыр октябрь. Мен январда ата-энеме барып келиптирмин. I visited my parents in January. Actions that happened over a period of time in the past but not now. Мисалы үчүн, өткөн чакта кайсы бир убакыттын ичинде. Мисалы үчүн, for 10 years деп атпайбызбы? Ошо белгилүү бир убакыттын ичинде, бул созулуп жаткан убакытты көрсөтүп атат, бирок ошол убакыттын ичинде болуп бүткөн кыймыл-аракетти көрсөткөнүбүздө дагы биз past simple'ды колдонобуз. Мисалы үчүн, I lived
in Turkey for 10 years. Misal üçün, lived in Turkey for 10 years. Бұл азыркы учурда жашап жатамбы? Жок. For 10 years. 10 жыл жашадым. Түркияда 10 жыл жашадым. Бирок мурда болуп бүттү. Мен 10 жыл жашадым, азыр Кыргызстандамын. Terry worked in a bank from 1996 to 2003. Terry bankta kança жылдан beri иштеди? Kança жыл иштеди? Terry bankta 1996 жылдан 2003 жылга чейин иштеди. 2003 жылда банктан чыгып кетти, же болбосо пенсияга чыкты. Бул жерде бүттү. Кыймыл аракетибиз бүткөн учурда биз past simple колдонобуз. Өткөн чакта болуп бүткөн окуяны айтып атканыбызда past simple'ды колдонобуз. Үчүнчүсүндө habitual or repeated actions in the past. Биз жөнөкөй учурчакты дагы айтып жатканыбызда адат, көнүмүш адат же кайталанган кыймылдар жөнүндө сөз кылганыбызда колдонобуз дегенбиз. Ошондой эле нерсе өткөн чактагы past simple үчүн дагы колдонулат. I played basketball when I was a child. He visited his parents every weekend. Мисал үчүн, мен кичинекей убагымда баскетбол ойнойт элем. Бул ошол тынымсыз болгон, кайталанып турган кыймыл аракет жөнүндө сөз болуп атат. Мен дайыма, мисал үчүн, 6-базар күндөрү кичинекейимде дайыма баскетбол ойночумун. Экинчи сүйлөмдө дагы ошондой. He visited his parents every weekend. Ал ата-энесин ар бир дем алыш күнү ата-энесине барып турчу. Төртүнчү колдонушубуз. Биз өткөн чакта биринин аркасынан экинчиси кайталанып болгон окуяларды айтып жатканыбызда дагы past simple'ды колдонобуз. Мисал үчүн көбүнчөсү болуп өткөн окуяларды айтып бергенде же бир жомокту айтып берип атканда past simple'ды колдонушубуз керек. Мисалы, we enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party ended at midnight. Бул биринин аркасынан хронологиялык түрдө аркасынан болуп өткөн окуяларды айтканыбыз үчүн биз past simple'ды колдондук. Ошондой эле жана мен айткандай эле бир окуяны айтып берип атканда дагы кайсыл учурду кээде учурчактан баштайбыз, анан өткөн чакка өтүп кетебиз, кайра past continuous кылабыз. Ошол учурда биз бул төртүнчү колдонушубузду эстеп, дайыма ed мүчөсүн, башкача айтканда past simple'ды колдонуп айтышыбыз керек. Past simple өткөн чактын көрсөтүп турган, убакытты көрсөткөн сөздөр. Мисал үчүн, өткөн чакта көбүнчөсү last, ago, yesterday деген сыяктуу сөздөр колдонулат. Last night, мисал үчүн, last weekend, last month, last summer, last year деп колдонобуз. Ago, мурда, мисал үчүн, 10 minutes ago, 10 мүнөт мурун. An hour ago, 3 days ago, a week ago. Je болбосто yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, the day before yesterday. Кече түштө, кече эртең менен, кече кечинде. Je болбосо мурдагы күнү, the day before yesterday, мурдагы күнү. In жана when сыяктуу сөздөр менен past simple колдонулат. Мисал үчүн, in 1990, in 2009, when I was a child, when she was a student деген сыяктуу убакытты билдирген сөздөрдү колдонгонубуз да көбүнчөсү тесттерде бул сөздөрдү көрсөңүздөр, дайыма ed мүчөсүн past simple tense'ти колдонушубуз керек. Жай сүйлөм. Өткөн чактагы жай сүйлөмдүн түзүлүш структурасы. Мисалы, бул жерде карайлы. Биздин азыркы эле слайдта берип кеткен учурду көрсөткөн сөздөрүбүз сүйлөмдүн кайсы жерине келет? Бул жерден өткөн чактык сүйлөмдүн структурасын көрөбүз. I, he, she, it, we, you, they played, мисал үчүн, she played basketball last Sunday. We studied English yesterday. They watched TV last night. Биздин убакытты билдирген сөздөрү сөздүн аягына,
Süйлөмдүн аягына, süйлөмдүн башында биздин эбиз, süйлөм ортосунда баянdoочубуз, андан кийин убакты билдирген сөздөрүбүз келип колдонулат. Жай süйлөмү. Мисалы, yesterday it rained all morning. It rained all morning yesterday деп да айтсак болот. It stopped at lunchtime. Кече эрте менен жамгыр жаады. It stopped at lunchtime. Түш убактысында жамгыр басылды. Terry worked in a bank from 1996 to 2003. Terry bankta 1996 жылдан 2003 жылга чейин иштеди. James came to the room, took off his coat and sat down. Бул жанагы кайталан биринин аркасынан бири келген кыймыл-аракеттерди көрсөткөнүбүздө хронологиялык түрдө аркасынан уланып кетип атат. He came to the room, биринчи комнатага келди, пальтосун чечти, андан кийин отурду. Таңгыч сүйлөмдөр, negative sentences. Таңгыч сүйлөмдө эмне дейбиз? Сүйлөмдүн этишиндеги иди didn't деп астыга чыгат. Мисалы үчүн I, he, she, it, we, you, they. Таңгыч форманы дайыма биз did not. Учур чакта эмне менен берчилек? Учур чакта do not менен берчилек. Ал эми өткөн чакта did not же болбосо didn't деп кыскартылган формасын айтсак болот. Эмне дейбиз? She didn't play basketball last Sunday. Ал мурунку базар күнү, жекшемби күнү баскетбол ойногон жок. We didn't study English yesterday. Биз кечээ англис тилин үйрөнгөн жокпуз. They didn't watch TV last night. Алар кечиндеси телевизор көргөн жок. Алар эс алышты, мисалы үчүн. They didn't watch TV last night, they slept. I played tennis yesterday, but I didn't win. I didn't win. Мен кече теннис ойнодум, бирок жеңе алган жокмун. Жеңген жокмун. We went to the movies, but we didn't enjoy the film. We went to the movie, but we didn't enjoy the film. Киного бардык, бирок кино бизге жаккан жок. Peter didn't write to me for a long time. Peter мага көптөн бери жазган жок. Кат жазган жок, мисалы үчүн. Julia didn't like her teacher. Julia мугалимин жактырган жок. I didn't know where I was. Мен каерде экенимди билген жокмун. Бул таңгыч формалуу сүйлөмдүн структурасы. Эми суроолуу сүйлөмдү өткөн чакта кантип түзөбүз? Мисалы үчүн бул yes no question. Yes no question бул жалпы суроолуу сүйлөмдү биз өткөн чакта кантип түзөбүз? Did сүйлөмдүн астына did жардамчы этиши менен биз таңгыч суроолуу сүйлөмүн түзө алабыз. Did he play basketball last Sunday? Did he play basketball last Sunday? Ал жекшемби күнү, мурунку жекшемби күнү баскетбол ойнодубу? Did we study English yesterday? Did they watch TV last night? Бул жалпы суроолуу сүйлөм. Мунун кыска жообу yes, she did or no, she didn't деп жооп берсек болот. Андан кийин yes, she did деп эле токтотуп койсок дагы болот. Ошондой эле yes, she did. She studied English last night деп толук түрдө жооп берсек дагы болот. Эми WH questions. Буларда эмне дейт элек? Жалпы маалымат мурунку суроолуу сүйлөмдүн түрү жалпы суроолуу сүйлөм болсо, бул WH суроолуу сүйлөмдөрү менен биз ар кандай маалыматты алсак болот. Мисалы үчүн, what did your sister do last night? Мисалы үчүн, сиздин эжеңиз кечинде эмне кылды? What did you do last night? Сен эмне кылдың кечиндеси? How did the accident happen? How? Кырсык
кантип кырсык кантип happen болду? Кырсык кандайча болуп калды? Where did your parents go for vacation? Сиздин ата-энеңиз каникулга каяка барды? Каникулда кайсыл жерге барды? Биз мурунку сабактардан бери эле келгендей, бул жалпы суроолуу сүйлөм did менен башталат эле. Did you do homework? Мисалы үчүн тапшырмаңызды жасадыңызбы деген. Ошо did'дин астына эле биз WH question сөздөрүн алып келебиз. WH менен башталган суроолуу сөздөрүбүздү коюп, биз суроо түзсөк болот экен. Мисалы үчүн how did the accident happen деген сыяктуу. Мына ушуну менен бүгүн өткөн чактын жай, суроолуу жана таңгыч формаларында кантип сүйлөм түзөрүбүздү үйрөндүк. Ошол эле учурда өткөн чакты кайсыл учурларда колдонулушу тууралуу маалымат алдык. Эмки сабагыбызда көрүшкөнчө.